Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Урматтуу тарбиячы ата жана эне, бала тарбиясы боюнча чакан сабагыбызды баштап, өткөндө биринчи эрежени өткөнбүз. Ошого улай биринчи эреже кандай эле? Балаңды 7 жыл эркелет, ойнот дегенбиз. Андан кийинки 7 жыл балаңа адеп үйрөт, андан кийинки 7 жыл балаң менен дос бол деп, ошол баланын ошол 7 жашка чейинки курагында жүрөбүз. 7 жашка чейинки балдарда кайсыл сапат көбүрөөк мүнөздүү десе, алар көп кыймылдайт, бир орунга турбайт дейт. Демек, баланын көп кыймылдаганы 7 жашка чейин бир нормалдуу көрүнүш. Бул эмне жаны тынбайт деп аны оору катары кабыл албаңыз дейт. Түгүл изилдөөлөр боюнча 7 жашка чейинки бала 75% кыймылдаш керек экен. 25% акыл менен китеп окуп дегендейчи. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз 75% кыймылдай турган жерде 75% катып бир орунга отуруп телефон, ноутбук, планшет чукуп калды дейт. Бул өтө жаман көрүнүш дейт. Анткени себеби көп кыймылдоо, ойнош, бир орунга турбай ары чуркап, бери чуркап, өйдө түшүп, ылдый түшүп, мунун бардыгы барып ошол баланын чоңойгондо акылдуу болуусуна, тажрыйбалуу болуусуна өбөлгө түзөт дейт. Тескерисинче, мында бул мезгилде кыймылдабай бир бурчта телефон чукуп, телевизор көрүп отура берүүсү келечекте анын оорукчан болуп калуусуна себеп болот дейт. Кудай сактасын, оорукчан эле эмес, түнт, басынган, коркок, уялчак жана башка жаман сапаттарды натыйжа кылып берет дейт. Бирок ошентсе дагы ошого бир альтернатива берсең болот дейт. Балаң аябай гиперактивный болуп атса, ошол үйдө көбүнчө бала менен ким болот? Эне болот. Үйдөгү жумуштарды кылганда ошол балаңга дагы, кызыңа дагы кээ бир жумуштарды бөлүштүрүп берип кой дейт. Мындай анча-мынча, чачса анча-мынча немесе эчтеке эмес, бирок бир жумуштарды бөлүштүрүп берип кой дейт. Адамдын табияты же күнөө менен алек болот, же сооп менен алек болгондой эле, бала деле эгерде пайдалуу бир нерсеге энергиясын коротпосо, анда сөз зыяндуу бир нерсеге энергиясын, ташып аткан энергияны төгүш керек болот. Ошонун исин нукту бөлүп кой дейт. Нукту буруп кой дейт да. Экинчиси, туугандарыңдын үйүнө зыяратка барасың, досторуңдун үйүнө, кошуналардын үйүнө, аларында сенин балаңга куракташ болгон балдар бар, ошолор менен чогуу ойносун, жаныңа алып ал дейт. Энергиясын ошол жерден коротуп келсин дейт. Бирок ошол сен баргандын балдары жакшынакай тарбиялуу болгон болсун, сөгүнүп сагынганды үйрөтпөй турган бир балдар болгондо бир эске алып коюшуң керек дейт. Көп эле телевизор көргөзө бербе, анткени себеби сен оңдогон нерсең телевизор аркылуу бузулат дейт. Не кыймыл аракет кылбай бир орунга отура берип оору табат. Экинчиден, ал жердеги жаман каарман, жаман идеологиялар аркылуу баланын аң сезими бузулат дейт. Үчүнчүсү, эс алууга алып бар дейт. Парктарга, бакчаларга, көлдүн жээгине таза аба жуткуруп, жаратылыш койнуна, мындай көчөгө алып чыгып басты дейт. Жок дегенде бир жумада бир жолу дейт. Куран жаттоо курстарына бер, окуу борборлоруна алып кел. Ошондой эле кайсыл нерседе пайда болсо, спорт ийримдери болобу, шахмат болобу, ушундай бир пайдалуу тармактарга балаңызды бериңиз дейт. Демек, кичинекей балдарга мүнөздүү биринчиси ошол көп кыймыл экен. Экинчиси шиддату таклид, аябай туурайт дейт. Өзгөчө ата-энесин туурайт, мугалимдерин туурайт, жакшылыкта да туурайт, жамандыкта да туурайт. Атасы намаз окуп атса, 2 жашар кыз, 2 жашар бала намаз окуп туурайт го. Көрүп жатабыз го, субханалла. Эгерде атасы тамеки чегип аткан болсо, атасы тамекини чегипкенден кийин, ыргыткандан кийин, пучок кыргыз эмне деп коет? Пучок деп коебу, түбүндөгүнө. Ошону алып туурайт дейт атасы. Анткени көрдү да. Ошондуктан бул момент, ушул жагдайды кайсыга колдонушубуз керек дейт? Аябай туурап атабы? Демек, кумирлерди үйрөтүп кой дейт. Кимди туураш керек? Сахабалардын өмүр баяндарын айтып бер дейт. Солихиндердин өмүр баяндарын, аалымдардын, кырандардын, азаматтардын, мындай улуттук агартуучулар, Кыргыздан чыккан Жусуп Абдурахман, Касым Тыныстанов, Жомарт Бөкөнбаев, ошондорду айтып бер. Ар бир жакшы жерлерге жетелеп алсак болот дейт. Мечитке жетелеп ал дейт.
Аалымдарды, такып адамдарды зияратка барсаң, конок барпасаң, ошолорду алып ал дейт. Ошолорду көрсөң кичине жугат дейт. Биз эле кичинекейибизде мечитте чоңойдук, мечитте ойноп эле чоңойдук. Ошол жердин нерселер жукса керек да, кичинекейибизде эсибизде бар. Балада жомоктогудай элес калып калат. Мисалы, мен бир кичинекей бир 7 жашымда атам жума намазга барчы, ошол мезгилдечи. Ошондогу элес жомок сыяктуу менде бар да. Адамдар намаз окуп аткандыгы, мен маң болуп отоплениянын түбүндө аларды карап аткандыгым, үйгө келип алып, атам менен апамга алар Аллаху акбар дебедиби деп туурап берип аткандыгым, аларды туурап атканымды ата энем көрүп алып, күлүп, бетимен өпкөндүгү ушул ошон элестер калып калыптыр да жомоктогудай болуп. Үчүнчүсү, телевизордун алдында көп эле отура бербесин. Анткени себеби ал жерде жаман каармандар бар дейт. Өзгөчө бүгүнкү күндө эмне батыштын мультфильмдери болуп атат, Американын мультфильмдери болуп атат. СССРге рахмат ушул жердечи. Ошол атеизмди даава кылган СССРдин мультфильмдерин көрсөң, укмуш аяктагы аялдарда мээримдүүлүк чагылган, женственность чагылган, боорукерлик чагылган. Алёнушка, мисалы, жанакы красавица, чудовища, мисалы, мындай жанрларын карасаң, аялдарга чыныгы аялдык, энелик сапаттарды чагылдырып берген. Эркектерге баатырлык, үй бүлөнү коргоо, эмне деген да? Батыштын, Американын мультфильмдерин карачы азыр. Жанрлары өтө оор. Өтө жамандан, идеологиясы өтө начар, балдар талкалайт да, өтө кыйын да. Өзүң күнүгө кылайын десең, анын да машакаты көп экен. Мисалы, бул бирок ошого татыйт да, өзүң мультфильм тандап, өзүң көчүрүп, өзүң USB-ге кылып бериш кылсаң жакшы да, бирок ага көп адамдын убактысы да жетпейт, энергиясы жетпейт, сабыры дагы жетпейт да. Анткени мультфильмди интернеттен жүктөөчтүн өзү бир чоң жумуш да. Төртүнчүсү, кассеталарды, жакшы ислами видеолорду алып кел. Ошол жерде адам, ошол кичинекей балдардын акыл эсине ылайык келген окуялар камтылган дейт. Мисалы, өткөндө 8 жашар балама тиги Юнус пайгамбардын жанакы кит жөнүндө мультфильмин коюп берип койдум да. Аябай киттер, ал жерде көбүнчө наоборот 95% балыктар ааламы кылып чагылдырылыптыр да. Балыктар ааламында киттердин ортосунда мейжи сабой согуш болуп, анан бир кит башка киттерди жеңип, ошол деңиздер ааламынын падышасы болуп, анан баягы Юнус пайгамбарды жутуп алгандан кийин 99-180 градуска өзгөрүп, кыскасы аябай ажайып да, кичинекей баланын мезгилине ылайык кылып тарткан экен баягы мультфильмди. Ошондой мультфильмдерди коюп бер дейт. Эгерде бир аз чоңоюп дегенде 7 жаштан өтүп 8 жашка келип калганда, аларга таасирлүү ислами кинолорду коюп берсең болот дейт. Мисалы, жакшы ислами сериалдар, кинолор бар, ошолорду коюп берсең болот дейт. Үчүнчү, аларга өзгөчө болгон сыпат, алар көк болот дейт. Ушул көктүгүн туура пайдаланыш керек дейт. Тежик болот дейт кичинекей балдар. Баарыбыздын балабыз бар. Биз ага таң калбашыбыз керек, жана сен көксүң, кежирсиң деп айыптабашыбыз керек. Анткени бул көктүк ошол курака мүнөздүү болгон сапат дейт 7 жашка чейинчи. Аны кантип пайдаланыш керек десе, ошол көктүгүн кайра сындырбастан, кордобостон, урушпастан, мажбурлабастан мактап коюш керек дейт. Мактап койсоң, анан баягы өзү эле ошол жерге макташ менен ал маселени чечиш керек дейт. Салыштыр дейт. Мына шайтан деген бар, Кудай Тааланын буйругун укпай койгон, Кудай Таала аны үчүн аны бейиштен кубалап салган. Капыр деген бир киши бар, такыр Кудайдын айтканын укпайт, өзүн өзү билип өтөгүн төргүлөт. Ошону да Кудай Таала бейишке киргизбейт. Сен болсо атенин тилин угасың, тил уккан бала жакшы деп ушундай бир мисалдар менен түшүндүргөнгө аракет кылсаң болот дейт. Анан натыйжада бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Кежир бала бул начар бала эмес дейт. Көк бала ата-энесин сыйлабаган бала эмес дейт. Бул курака мүнөздүү болгон нормалдуу көрүнүш деп кабыл ал дейт. Ошондуктан бул куракта кайсы нерсе карата көктүк кылса, аны сабап, тилдеп, кордош маселе вариант эмес дейт. Эмне кылыш керек десе,
макташ керек дейт. Мактап туранан буруп кетет. Мына ушул мындай кылат да карасаң азыр бул өзү чечет. Мына бутун чечип кирет. Үйдө булгабайт деп койсоң анан. Же болбосо дем кубат берип. Төртүнчүсү туура менен каталыктын ортосун ажыратып билбейт дейт бул куракта көбүнчө. Мисалы, энеси ширеңкени чагып атканын көрсө, энеси мындай ширеңкени таштап кетсе, энеси мындай чыккандан кийин ал бала туурап, ал дагы ошол ширеңкени чагып колун күйгүзүп алуусу мүмкүн дейт. Кайнап аткан сууга колун салып салышы мүмкүн, анткени ал зыян экенин дагы ажырата элек дейт. Иштеп аткан немеге, вентиляторго тооктун канатын салып салышы мүмкүн дейт. Ошого окшогон көптөгөн нерселерди бала бул куракта ажырата элек болгон болот. Анан сен аны уруп, мээси иштебеген деп сөккөнүң бул өтө туура эмес дейт. Сен эмне кичинекей баланы 20га чыккан, акыл эси толгон, ак менен караны ажыраткан балага эмнеге салыштырып атасың дейт. Мунун акылы быш элек, ак менен караны ажырат элек. Ал болгону бул куракта эмне кылыш керек десе, ошол бычагыңды өйдө ал, ширеңкеңди мындай бир тыкан бол дейт да. Тыкан бол, өзүңдү тыкан бол. Ошондой балага кооптуу болгон кырдуу, ысык, ток нерселердин баарын андан алысыраак ал дейт. Бешинчиси, алар көп сурай берет дейт бул куракта. Ар нерсени сурай берет дейт. Кайсыл убакта эмнеге, кантип деп, чыста пачемучка болот да ошол мезгилде. Ошондуктан балага калп айтпаңыз дейт. Эптеп кутулуш үчүн. Же болбосо жооп берсеңиз, акылы көтөрө албай тургандай деңгээлде жооп берип салбаңыз дейт. Ошондуктан Саид Нурсидин алым айтканда, кичинекей балдар менен сүйлөшүү бул философ менен сүйлөшүүгө барабар дейт да. 7 жашка түш да сенчи. Ошонун жан дүйнөсүн таап бил. Бул искусство да, кантип мындай өзүң бурактылар менен сүйлөшүү оңой да. Ойлонбой сүйлөй бересиң да, ал ошол бойдон кабыл. Кантип детиге түшүндүрөсүң да, кичинекей бала. Түшүш керек, ошол деңгээлге түшүш керек. Ошонун нуребен табыш керек. Бул өтө татаал нерсе экен да. Ошондуктан күтүлбөгөн жерден суроо берсе, таң алыштуу, кызыктай суроо берсе, дагы эле кичинекейсиң, каяктаган баарын сурайсың, эмне деген суроо деп балаңды какпа дейт. Анткени бала кежир дейт бул куракта. Мунун кежирлиги сен жооп бербей коюң менен жанакы суроосуна болгон жоопко кызыгуусу дагы артат дагы, аны башкалардан сурайт дейт. Тиги садиктеги мугалимден сурайт дейт. Мектептеги мугалимден сурайт. Көчөдөгү бирөөнөн сурайт. Анан ал туура эмес жооп берип кое турган болсо, баягы маалымат анын зээнине ташка тамга баскандай басылат дейт. Попробуй анан кийин өчүрүп көр дейт. Оңой менен өчүрө албайсың. Ошондуктан балаң суроо берип атабы, сүйүнүп туруп, жакшынакай кылып жооп бергенге аракет кыл дейт. Алтынчысы, эс тутуму фотоаппараттыкындай кабыл алат дейт. Таза болот, тунук болот, жашоонун машаккаты мунун мээсин чарчата элек. Мүшкүл иштерге түшүп, мээси чарчай элек. Ошондуктан автоматтык түрдө компьютер сыяктуу эле акыл эси жок болсо дагы, бирок автоматтык түрдө компьютер сактап койгондой, бала дагы түшүнбөсө дагы, бирок автоматтык түрдө укканын, көргөнүн запись кылып сактап кое берет. Бул мезгилди сен колдон учурба дейт. Куран жаттат, пайгамбарыбыздын хадистерин жаттат, дуаларды жаттат, зикирлерди, жакшы ыр-саптарды, акындардын жакшы ырларын жаттаттырып кой дейт. Бул куракта жатталган нерсе унутулбайт дейт. Бирок жаттатууда баланы чарчатпа. Бала чарчабай тургандай, табжабай тургандай кылып жаттат дейт. Алтынчысы, бул куракта балдар мактаганды жакшы көрөт дейт. Стимул бергенди жакшы көрөт. Ташжи, дем кубат бергенди жакшы көрөт дейт. Көктүк кылып атканда көбүнчө буну колдонушубуз керек дейт. Көбүнчө көктүк кылып, жок, тамак ичпейм деп атканда, мен кызым оозу чоң, азыр ичип коет десең ичет го мисалы, бербейм деп атканда, мен кызым жакшы, атасына берет десең берет го мисалы. Мына ушул көктүк кылып аткан мезгилде мактоону колдонуш керек. Бирок дейт, ар дайым эле эмес дейт. Ар дайым эле мактай берсең, ар дайым эле бир шарт кое берсең, кызым бу тамакты жеп алчы, мен сага ат болуп ойнотом. Кызым буну мынтип койчу, балам мынтип койчу, мен сага мынтем десең, кээ бирде колдон дейт. Ар дайым эле колдоно берсең, анда ал
кызыкчылыкту көздөгөн немеге өтүп алат дейт. Шарт коюп баштайт дейт. Ордуна эмне кыласың? Эмне кылып бересиң? Деп бир нерсени сурансаң эле шарт кое бере турган болуп калат дейт. Андыктан материалдык нерсени убада кыла бербей, моралдык, руханий нерсеге өтүп кеткениң жакшыраак дейт. Балам, ата-эненин тилин алсаң, Аллах Таалага жагасың. Жаратуучу Кудай сени жакшы көрөт. Балам, мен менен намаз окусаң, сага Кудай Таала 100 сооп берет. Аны 5 деген банкка сактай берет. Мечитке мен менен барып намаз окуп келсең, 27 эсе сооп аласың деп, руханий нерсеге байласаң, дагы жакшыраак болот дейт. Эгерде спорт ийримдерине барып калса, мактап кой дейт. Балам, сен дагы Умардай болуп күчтүү болосуң, Хамзадай болуп күчтүү болосуң, үй бүлөңдү коргойсуң. Же болсо кимди үлгү тутат? Атасын үлгү тутат, байкесин, тайкесин, атаңдай күчтүү болосуң балам деп, ошол спорт ийримдерине баргысы келбей атса, ошолорду мисал кылып дем кубат бергин дейт. 8-инчиси ойногонду жакшы көрөт дейт. Бул нормалдуу көрүнүш дейт. Кандай эле чоң кишилер эс алганды жакшы көргөнү, сейилдегени, көңүл шерин жазып эс алганды жакшы көргөндөй эле кичинекей бала бул куракта ойногонду жакшы көрөт. Бул норма катары кабыл кылдагы болгону ошол кайсы оюнду ойноп атат, кайсыл убакытта ойноп атат, ким менен ойноп атат, ушул оюну кандай балага зыян эмеспи, ошону гана көңүлгө алып кой. 9-нчусу, бул куракта балдар бири-бири менен жарышканды жакшы көрөт, атаандашканды жакшы көрөт. Эми 2 баласы бар болгондор түшүнөт да, орточо өзгөчө ортодо бир 2 жаш, 3 жаш болуп калса, кыргын да, 1-2 жаш болуп калса, атаандашмай да. Ушунусун дагы жакшы жакка пайдаланып койсоң болот дейт. Бирок душмандык пайда кылба дейт. Сага караганда тигил жакшы окуйт, сага караганда тиги жакшы деп, ага карата душмандыкты пайда кылбай, балам, сен андан да кыйын болосуң. Балам, сен андан да акылдуу болосуң. Болгону сен кичине дагы буну окуп койсоң, буну жаттап койсоң, буну кылып койсоң, тигинден да кыйын болуп каласың деп, ушул жагынан баланы өсүп өнүгүүсүнө сен ушуну пайдаланып койсоң болот дейт. Андан кийин 10-нчу сыпат, алар көп фантазия кыла берет дейт. Мен балам мисалы чоңойгондо изобретатель, окумуштуу болом дейт. Ар нерселерди ойлоп да айта берет. Мен ушундай учкан үй ойлоп табам депчи. Анан ушундай ойлорун сен кызыктай кабыл алба дейт. Анткени себеби бул куракта ушундай бир адаттан тышкары фантазияларга ээ болуп кыялдануусу бул нормалдуу көрүнүш. Мисалы 5 бар, ушундай кооз сонун деп кой. Ал өз кыялында 5 тууралуу ойлоно берсин дейт. Кудай Таала улуу, кудуреттүү, күчтүү деп кой. Ал кенен ойлоно берсин дейт. Бирок акылы бир аз бышкандан кийин чоңойгондон кийин Алла Тааланы дагы жакшыраак тааныштырып коесуң дейт. 11-нчиси, атасы эмнени үйрөнсө, кесип үйрөнгөнгө аябай мындай шыктуу келет экен да. Атасы жыгач уста болсо, ал дагы бир нерселерди каккылап, атасы скульптор болсо, ал дагы бир нерселерди жасап дегендей, өзгөчө 6 жашка чейин ошол атасы кайсы кесипти кылса, ошол кесипти туураганга бала ашык болот экен. 6 жаштан кийин ошол атасынын кесибин туураган кызыгуусу кичине азайып баштайт дейт. 12-нчиси, тили тез өсөт дейт. Күн сайын мунун тил байлыгы көбөйөт дейт. Ошондуктан бул учурда баланын ден соолугуна кам көрүш керек, үй бүлөдөгү алака байланыш жакшы болуш керек, жана ата менен эненин тили жакшы болуш керек дейт. Сенин тилиң орус болсо орус чыгат, кыргыз болсо кыргыз болуп чыгат дегендей. Ошондуктан бул убакытта баланын тили туура чыгыш үчүн, жакшы чыгыш үчүн жаман сөздөрдү сүйлөбө дейт. Баягы интернетте жүрөт го, кичинекей бала, баягы кичинекей кыз сөгүнгөн, энеси күлүп, каткырып интернетке чыгарып атпайбы, мисалычы. Каяктан уккан ошол сөздү? Атасынан уккан же байкесинен уккан болушу мүмкүн да. Демек, биринчи очередь, сен ата, урматтуу эне, байкеси, эжеси кичинекей баланын көзүнчө тили жаңы чыгып келатат, сөгүнгөн сөздөрдү, жаман сөздөрдү сүйлөбө. Экинчиси, толугу менен баланы диагностикадан өткөрүш керек дейт. Кулагын текшертип коюш керек дейт. Эгерде кулагын угуусу начар болсо, тили жакшы чыкпай калат дейт. Үчүнчүсү, жакшы адептүү балдар менен аралаштыр дейт. Көбүнчө ошо садикке барганда, бала бакчаларга барганда тили бат чыгып келет, баягы өз курактуулар менен ойноп, же болбосо 1 жаш, 2 жаш улуу байкелер, эжелер болсо да ошол балдардын тили тез чыгат, тигилер туурап атыпчы. Төртүнчүсү,
видео кассеталар аркылуу жакшы жомокторду, тынч, пайдалуу жакшы окуяларды, жомокторду коюп берсең болот дейт. Бешинчиси, бала деген таңбаларды туура эмес айта турган болсо, мисалы сен шылдыңдап күлбө дейт. Бул балага психологиясына зыян дейт. Кайра шылдыңдап гана кайра айтып койчу дебестен ошол тамгасын оңдоонго олуттуу түрдө аракет кыл дейт да. Ошого байкайсыздар, мындай үзүрлүү адамдарды бирөөлөр тажрыйбалуулар көргөндө шылдыңдабайт да. Мисалы акылы кем адам мындай айыптуу бирөө туура эмес сүйлөсө күлүп койсо болду, аны талкаладың, ал сүйлөбөйт экинчиси. Алтынчысы аюхрижал мураббия хосун аля бабайн, ата-эне тамгаларды туура чыгарыш керек экен. Биз мынтип беребиз го, мындай эркелетипчи, мындай серьезно айтпай, байпакты бапак, тамакты ням-ням деп, жок, ошол сөздү сен ата-эне, сен үлгүсүң дейт. Четко, ясно чыгар дейт тамгалардычы. Анан кичинекей бала болуп кетебиз го өзүбүз. Түтү-мүтү деп өзүбүз кичинекей баладай сүйлөп кетебиз го. Жок, андай кылбай дейт. Тамгаларды так туура чыгарсын ата-эне дейт. 13-чүсү, кичинекей бала бир нерсени сындырган нерсени кайра кураштырганга шыктуу келет экен дагы, мындай бүлдүргүч болот экен да. Ошондуктан ошого ылайыктуу эмне дейт? Конструктор алып бер дейт. Пазл алып бер дейт. Сүрөт тартканды ошонусу менен чыгат экен да. Наоборот, конструктор кылса, кайра чачып, кайра жыйнап, пазл болсо, кайра акыл эси өсөт дейт. 14-чүсү, тез эмоцияланат, тез ыйлайт да. Баягы мүнөзү жаш баладай деп кое алабыз го, мындай күлгөнү дагы тез, ыйлаган дагы, жазылган дагы тез. Ошондуктан өзгөчө кыздарда коркунуч көп болот экен. Ошондуктан бул мезгилде балдарды коркутпаш керек экен. Милиция менен, караңгылык менен, ата менен, атаң келсе өпкөн күзөк дей берет го энелерчи, мисалы. Мугалим менен, жиндер менен, кашей, жезкемпир жана башка нерселер менен коркутуп берсең, бала психологиялык түрдө оорукчан болуп калат экен, төшөккө сийип баштайт экен, басыныкы болуп, түнт болуп, көп жаман зыяндары бар экен. Андан кийин бул убакта балдар көп ачууланат экен, тез ачууланат экен. Жебей коет, бир нерсени сындырат, өзүн уруп ийиши мүмкүн. Ал ачуулануусуна көбүнчө эмне? Ата-эне тилдегенде, ата-эне жемелегенде, же ата-эне бирөө менен аны салыштырганда, же балага жакпаган нерселерди заставлять эткенде, ошол убакытта же ата-эне бири-бири менен урушканда бала ачууланып, өзүн өзү урганга чейин барат экен. Андан кийин бул куракта балдар өтө кызганчак болуп калат экен. Өзгөчө ошол мисалы 5 жаш болсо, анан бир бөбөктүү болуп калса, 3 жаш бөбөктүү болуп калса, ошол бөбөктү урганга чейин барышы мүмкүн дейт, кызганчактын айынан,чы. Ата-эне мага көп внимание удалить этпей калды деп, баягы кичинекей бала мындай башкача кылыктарды кылышы мүмкүн дейт, ата-энемден көңүл борборун алыш үчүн. Жөргөлөшү мүмкүн дейт, хотя басып эле жүргөн дейт. Ошондуктан бул куракта кичинекей бала алуу болсоңуз дагы, бала кичинекей бала татты дебестен, белки 4-5 жашар балаңыз деле ал деле дагы эле ляля. Муну өпсөң аны дагы өп дейт. Буга белек берсең буга дагы белек бер дейт. Түгүл ооруп жаткан болсо да бул ооруп атат да дебестен, ооруп аткан балага кандай мээрим төксөң, буга дагы мээрим төк. Ар дайым эмне дейт? Бири-бирине болгон душмандык пайда болбосун дейт. Бири-бирин өптүр дейт. Кана байкеси бөбөгүңдү өп койчу, мен сага алма берем. Байкеңди кучактап өп койчу деп, бири-бирине өптүр дейт. Бири-бирине подарка бердир дейт. Алма берип туруп, бири-бириңе бөлүшкүлө деп, ошондой бири-бирин сыйлаганга көнүгүүлөрдү кылгыла дейт. Жыйынтыктап айта келгенде, бул куракта ошол көбүнчө балдарды ошол бул мезгилде урушуп тилдебестен, мактап, эркелетип тарбиялаш керек экен. Эми мындан кийинки бөлүмдө Кудай буйрса, иншалла, азыр 7 жашка чейинки балдарга мүнөздүү болгон сапаттар айтылынды. Эмкиде кийинки өтөбүз. 7 жыл адепте деп атпайбы? Андан кийин 7 жыл дос бол дейт. Өспүрүм курактарга баягы орусча деп коет, подростковый балдарга кандай мамиле кылыш керек, ошол тууралуу болмокчу. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.